Telefon көп көрөт. Telefon көп көрөт. Канча көп көрөт? Boş болдук телефон көрөбүз да. Чай ичип атып сөзсүз тамак менен Күндүзү да телефон. Күндүзү дагы. Түнү да телефон. Түнү да саат уйкусу келчи кеч 12'de 1'de урушуп. Канча балаңыз бар? 4 тең телефон көрөт? 4 тең 4 телефон бар. Sizde de telefon var. Жок, меникини бу көрөт. Sizdekini bu көрөт. Sizde var telefon? Sizde telefon көрөт? Абылам көрөт. Atası da көрөт? Атасы көрөт. Мен ошого айтам, атасы таштаса, анан Atası bir bölçökte жатат, telefon көрөт. Кийин балдары жатат, а? Эми караң, бул бала көзү шишип кетти азыр. Күнү түнү жаш кичинекей жаш баланы телефон бере берип, бунун тарбиясы телефондон тарбия алып калыптыр. Сизден тарбия албай калды. Эми бул жерде эң негизги маселе эмне десе, бул эртең сиздин мээримиңизди билбей калып өсөт дагы, кийин сизге мээр бербейт. Бул мээрди телефонго берет. Телефонду аяйт бул. Телефонду сүйөт бул. А сизди сүйбөйт. Сизди урабы? Урат. Атасын урабы? Урат. Көрдүңүзбү? Ата энени билбейт бул. Буну баягы эрке тай кылып, эң кичинекей да, кайтканын кылып бере берип, карасаңызбы, жөн тура албайт балаңыз. Жөн тура албайт. Бул көзүнүн шишигени караң. Эң өкүнүчтүүсү, балаңыз көз айнек тагып калышы мүмкүн. Буну окулистке сөзсүз көрсөтөсүз. Түшүндүңүзбү? Мен бүгүндөн баштап, хотя бы бүгүндөн баштап телефон бербеңиздерчи. Bir gün ыйлайт, 2 gün ыйлайт, 3 gün ыйлайт. 3 күндө сиздер жеңесиздер. Сиздер ыйлаган сайын, ай кой, ма. Десеңиз, сиздердин сырыңыздарды кайтып келди. Телефондун немеси менен кайтып келди. Келди, телефонго жабышты. Зависимость, четко зависимость болуп калат. Булар телефон үчүн, булар башыны дуалга урушу да мүмкүн. Башыны жерге урушу мүмкүн. Урабы? Жуйрек ташылды. Сиздер коркосуңар да анан бересиздер. Кой. Телефон атпаса жерге бир чалат Телефон. Агрессия да. Сабыр жок буларда. Сабыр жок. Булар телефонду көргөндө дагы вес жанагындайларды көрөт. Зомби, балдар турган, Вес страшный нерселерди көрөт да. Буларга бергенде мультик неинтересно. Шону коюп берсең шап өткөрүп берет. Көрбөйт ал. Өзү негизи ошол мультиктердин дагы чыгышы, мультиктерди ойлоп тапкандар, ошол вес биринчиден бизнес, акча түшөт аларга. Экинчиден ошондой зыяндуу мультиктерди чыгарып, биздин аң сезимдүү балдардын аң сезимин талкалап, бизди өнүкпөгөн мамлекеттердин катарында туруп, элди оңой башкаруу максатында чыгарылган нерсе да. Бул саясий мультиктер. Шуну билиңиздер. Бул эртең бир эле сиздин үй бүлөңүзгө таасирин тийгизбейт. Ушул балдар акыл эстүү, кем, бир нерсеге акылы жетпеген болуп чыга турган болсо, бир гана сиздин эле эмес, мамлекеттин да шору курuyт. Бул глобальный маселе.